أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والعاقبة للمتقين والصلاة والسلام على رسول الله محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين. Birinciden бүткүл алам жараткан Аллах субхана таала мактоолор болсун. Аллах тааланын мактазак, таңтазак ошончолук аздык болот. Андан кийин эле бизди туура жолду көрсөткөн, ак менен караны, адал менен арамды, жакшы менен жаманды, сооп менен күнөөнү үйрөтүп кеткен биздин пайгамбарыбыз Мухаммад Мустафа саллаллаху алейхи вассаламга салам салаваттар болсун. Өткөн сабакта таяммумду өткөнбүз да. Таяммдун эрежелерин өткөнбүз. Канткенде таяммумду кылабыз, канткенде таяммум жарайт. Ошонун таяммум эрежеси эмне экен? Биринчи эреже вахуа дарбатун ли масхи вajhihi. Эки колун таза жерге бир жолу бетине мас тартуу. Таяммум кылуу эки колун таза жерге уруп таяммумдун парзы болуп эсептелет. Ошондуктан эки колун да жерге уруп бетине мас тарткандан чейин даараты бузулса, ал кол менен бетине мас тартууга жарабайт. Кайрадан эки колун таза жерге уруш керек болот. Ошондой эле дааратта дагы кээ бир мүчөлөрүн жууганда даараты бузулса, мурдагы мүчөлөрүн кайрадан жууйт. Ошо дааратта кандай нерселер дааратты бузса, даараты жарым алгандан кийин даараттын сынып калса, кайрадан ошо мүчөлөрдү кайрадан жууп тарата алат экен да. Таяммумда да ошондой экен. Эгер бир ургандан кийин бетиңе мас тарткандан кийин экинчи урада да тараты сынып калса, кайрадан не кылабыз? Мас тартып, башынан кайрадан анан колдорду жуабыз да, сүртөбүз чаңга. Валдарбатун лиядайхи маамир факайни. Ошондой эле эки колунун бармактарынын арасын ачып туруп, таза жерге экинчи жолу уруп, эки колунун бармактарынын учунан баштап чыканактарына чейин кошуп мас тартат. Бетине эки колу мас тартканда даараттагы жуула турган чектерге чейин мас тартуу важип. Себеби таяммум даараттын орун басары болуп эсептелет. Эгер каштарынын астына, көзүнүн үстүнө мас тартылбай калса, же шакеги тар болуп айландырып кыймылдатпаса, таяммум дурус болбойт дейт. Ошол таяммумду бетке сүртүп атканда, каштан ылдый, көздөн ылдый эле беттиңе, беттин өзүнө эле сүртүп койсоң, жарабай калат экен да. Ошондуктан каш, көздүн астыларын кошуп, толук чач чыккандан баштап эктин астына чейин толук сүртүш керек экен. Ошол толук сүртүлбөсө таяммумда дурус болбой калат экен. Ва аля кулли tahиrin min jinsil ardi. Жер жынысынан болгон таза нерсеге таяммум кылынат. Кайсы нерсе күйүп күл боло турган болсо, жыгач, кийим, кечектер окшош нерселер жер курамынан эмес, же отко жумшай турган болсо, темирге окшош же отко ээри турган болсо, коргошун, алтын, күмүшкө окшогон булар жер курамынан эмес, таяммум кылууга жарабайт. Ошо күйүп күл боло турган нерселерге таяммум кылса жарабайт экен. Алардан мисалы же келтирип кетиптир. Темирди, күмүштү, алтынды, чүпүрөктүн, ушулардын күлдөрүнө дагы таяммум кылса болбойт экен. Ушулардын өстөрүнө дагы, темирге дагы таяммум кылса болбойт экен да. Бирок чаңга боло берет. Валау биле нақайн. Жер курамынан болгон нерсе чаңы болбосо да эле таяммум кылууга жарайт. Мисалы, таш, жер чаңы жок болсо дагы таяммум кылса болот. Ошол жер курамынан болгон нерселер, мисалы, таш, кум, жер, ошол нерселердин чаңы жок болсо дагы ошого уруп ташка таяммум кылса жарай берет экен. Түшүнүңүздөр да? Жер курамынан болгон нерселердин бардыгына таяммум кылса жарай берет экен.
وعليه مع القدرة على صعيد بالنيات أداء الصلاة. Таза жерге мүмкүнчүлүгү болуп туруп, чаңдын өзүнө таяммум кылса да болот. Мисалы, жерди шыпыргандагы чаңдаган чаң, же дубал бузулуп, же буудай сапырганда чаңдаса, бетине же колдоруна жукса, колдорунун алаканын бетине колдоруна намаз окуу ниети менен сүртсө таяммум жарайт. Эгер жунуп болсо, бир таяммум дааратка да, жунупка да жетишерлик болот. Дааратты гусулду да ниет кылып, бир таяммум кылып коет. Таяммумда ниет кылуу фарз. Эгер Куранды кармоо, мечитке кирүү үчүн таяммум кылса, ал таяммум менен намаз окууга болбойт. Эгер сажда тилават үчүн же жаназа намазы үчүн таяммум кылса, ал таяммум менен намаз окууга болот дейт. Ошол учуп кетип аткан чаңга, жер кыртышынан болгон чаңдарга таяммум кылса болот экенде. Колуң учуп кетип аткан чаңга минсең, колуңа чаң жугуп калса, ошого масык тартып алсаң, таяммум кылсаң болот экен. Эгер ошол мечитке кире турган болуп таяммум кылсаң, же болбосо бир Куранды кармайм десең, тарат жок, бирок таяммум кылып Куранды кармайм десең боло берет. Бирок ошол таяммум менен намаз окуса болбойт экен да. Намаз окууга үчүн атайын намаз окуйм деп таяммум кылыш керек экен да. Же жаназа намаз окуганга таяммум кылсаң, ошол таяммум менен дагы намаз окуса болот экен. وَيَصِحُّ قَبْلَ الْوَقْتِ. Намаз убактысынан мурда таяммум кылса болот. Ошол таяммум менен намаз убактысы киргенде намаз окуй берет дейт. Намаздын убактысына чейин таяммум кылып алсаң, таяммум жарай берет экен да. Ошол намаздын убактысы келгенде кайрадан намаз окуй берет экен. وَالطَّلَبِ مِنَ الرَّفِقِ. Жолдошунда суусу болсо, андан дааратка суу сурабастан туруп таяммум кылса болот. Ошондой эле жолдошунда жип же челек болсо, кудуктан суу алууга уруксат сурабай эле таяммум кылса болот дейт. Себеби суроонун өзү кордук. Андыктан өзүн кордоп сурабай эле койсун. Эгер суу ээсинен сурабасам, ыраазычылыгы менен эле берет деп ойлосо, анда сурай берсе болот. Эгер суу ээси суу бербесе, таяммум бузулат. Эгер суу бербей же сурасам жаман көрөт деп ойлосо, сурабай эле ошол таяммум менен намаз окуй берсе болот дейт. Мисалы, сапарда жүргөндө таяммумга жетерлик таяммум кыла турган убакыт келип калса, бирок шеригиңде суу болсо, ошол шеригиң ошону бергенге ыраазычылыгы болбосо дейт. Же болбосо бир кандайдыр жаман көрүп калса, суусун тараткалы иштетип койдуң деп. Бирок ошол себептен анын суусун албай эле таяммум кылсаң боло берет экен да. Эгер ал өзү ыраазы болуп берсе, анда таяммум кылбай ошол сууга тарата алып, таяммум кылып, анан намаз окуса болот экен. وَيُصَلِّي بِوَاحِدٍ مَا شَاءَ. Бир таяммум менен каалаганча намаз окуй берет. Фарз, важип, нафил, бир намаз болсо да, көп намаз болсо да, бир таяммумга окуганга жарайт дейт. Бир таяммум менен некен бардык канча намаз болсо каалашыңча окуй берет кезиң. Фарз, важип, нафил бардыгын окуй берсең жарай берет экен да. Таяммумду бузуучу нерселер дейт. وَيَنْقُضُ نَاقِضُ الْوُضُوءِ. Дааратты буза турган нерселер таяммумду да бузат. Дааратты буза турган нерселер жогоруда айтылып өттү дейт. Но дааратты өттүк го, дааратты эмне бузса, таяммумда бузат экен да. وَقُدْرَتَهُ عَلَى مَاءٍ كَافٍ لِتُهْرِهِ. Намаздын ичинде же намаздан илгери болобу бир даарат алууга жетишерлик сууга мүмкүнчүлүк тапкан учурда таяммум бузулат.
Эгер daaratка толук жетпей турган суу табылса, таяммум бузулбайт. 4 километр алыстыкта турган сууга барбай, 1 километр алыстыкта жайгашкан сууга барып таяммум кылса, анда таяммум бузулат. Анткени сууга жакын болуп, анын табууга мүмкүнчүлүгү табылган өкүмдүү болуп калды дейт. Эми ошо таяммумду бузат, daarатты бузаттырган нерселер баардыгы таяммумду да бузат деп атат. Эми дагы таяммумду бузаттырган нерсе бул daarат алууга, бир жетишерлик daarат алууга суу табылса дейт, анда дагы таяммум бузулат экен да. Суунун табуу менен таяммумдун убактысы бүтөт экен, таяммум бузулат экен да. Мисалы 4000 километр жерден барып, 4000 километрге чейин 1 километрден суу таап алсаң, сразу таяммум бузулат экен да. Мисалы ага чейин таяммум кылып алгансың, кетип атасың жолдо. Суу чыгып калды 1 километрден кийин. Анда ошол таяммум бузулат экен да, сразу сууга тарата алып кетсиң, Ла риддату, динден чыкканда муртат болсо таяммум бузулбайт дейт. Мисалы бир киши таяммум кылгандан кийин капыр сөз сүйлөп динден чыкса жана ислам калимасын айтып мусулман болсо, ошол таяммум менен намаз окуса болот дейт. Некен? Ошол таяммум менен динден чыгып кетсе, таяммум бузулбайт экен. Таяммум кылып алган, анан бир Алла Таала ширк келтирип динден чыгып кетти, ал кишинин таяммуму бузулбайт экен. Ошондой эле бир кафыр адам ислам динге кирсе, динден чыкса жана ислам калимасын айтып мусулман болсо, ошол таяммум менен намаз окуса болот дейт. Эми таяммум, мисалга таяммум кылатырган жерлерде бирөөнү дават кылып, ташкил кылып динге келтирдиң, таарат алдырайын десең суу жок, гусул кылдырайын десең суу жок, таяммум кылып намазды окуй берет. Баягы мусулман келтиргенге чейин, ыйман келтиргенге чейин таяммум кылып алса, некен? Таяммуму бузулбайт экен, ыйман келтирип намаз окуй берет экен да. Амин. Субханака Аллахумма ва бихамдика, ашхаду ан ла илаха илля астагфируллаха ва атубу илейх, ва aqra bi zikrillah wa aqra bi